дагы жахилиядан өлгөн адамга. Муну айттык, өлгөн адам жакын өлгөндө адам кейийт, боору ачыйт, жүрөгү жумшарат, кайгырат. Бирок бул жерде айтып аткан адам кээ бирөө бул жерден да түшүнбөй эле мусулман адамдар өлгөн адамды ыйлаттыргысы келбейт экен, булар ыйлаттыргысы келбейт экен деп ушундай сөздөрдү айтышат. Мусулман адам өлгөндө кайгырат, ыйлайт, көздөн жаш чыгат. Бул жерде шариаттагы тыюу деген сөз ошол адам арстан эле, 10 адамдын бири эле, мындай адам жок эле деп, Кудай ушуну эле көрүп калдыңбы, таш боору ажал алып кетти деп Аллахка жакпаган сөздөрдү сүйлөп, бетин тытып, кийимин жыртып, чачын кой берип, ар кандай кадамдарды кылып, ушул маселени айтып атат. Ал эми сабыр кылып, көздөн жаш чыгарып, Аллахтан жакшылыкты үмүт кылып, дуа кылып, мусулман адамдын абалы. Ал эми жана жогоруда айткан кырык бакыры кызычуулар, ал жахилиянын кадамы. Анан ыйлаш керек, көздөн жаш чыкпайт дейт экен мусулмандар деген бул жалган. Ким ушинтип айтса. Кимде ким кайсы бир мусулман адам көзүнөн жаш чыгарып, ыйлап, дуа кылып атса, аны тыйбаш керек. Кээ бирөө түшүнбөй өлгөн адамга ыйлабай турбайбы деп, сен эмне ыйлап атасың, Кудайга нааразысыңбы, тагдырга нааразысыңбы деп да эскерткендер бар экен. Бул туура эмес. Жакынга кантип ыйлабайсың, кантип жүрөгүң оорубайт? Ошондой нерсе бул мусулманда, исламда бар. Шариатта тыйган нерсе жана жогоруда кийим жыртып, Аллах, ушуну эле көрүп калдыңбы сен? Жаш кетти го, канча деген адамдар жүрөт го. Кудайдын көзү шуга түшүп калдыбы? Ширк сөздөрдү айтып, орой сөздөрдү айтып, анан дагы ширк сөздөр сүйлөйт. Угуп каласыздар. Таш боору ажал алып кетти дейт. Бул деген сөз таш боордукка Аллах тааламга тандык кылып атат. Ал ажал деген сөз, ажалдын жаны жок. Ажал деген ал убакыты бүттү деген сөз. Жаны чыгып кетти деген сөз, мөөнөтү бүттү деген сөз. Жаны жок нерсеге тандык кылып Алла сактасын. Мусулман адам дуа кылат, сабыр кылат, жакшылыкты үмүт кылат. Эми акыретин Аллахым жеңилдет, райымга алып, бейишиңе киргиз деп түшүнөтөт. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам да баласы Ибрахим кайтыш болгондо ыйлаган. Өзүнүн сөзүндө бар, чындыгында көздөн жаш чыгат, жүрөк кайгырат. Бирок биз Аллах ыраазы болгон гана сөздү айтабыз. О Ибрахим, сен менен ажырап атканыма сени азыр кабырга коет да, ошондо биз өтө кайгыдабыз деп айткан. Бул белгилүү сөздөр да. Анан Аллах таалам бирөөнүн ыйлаганы үчүн, жүрөктүн кайгырганы үчүн азаптабайт. Кеп маселе тил бирде. Ошо тилден эмне деген сөз гана чыгышы мүмкүн адамдан? Аллах тааламды ыраазылыган сөз сүйлөйбү? Же Аллах тааламдын каарына келтиретін сөз сүйлөйбү? Ошон үчүн бир кыйынчылык келгенде мусулман адам башына биз Аллахка таандыкпыз, Аллахка кайтуучубуз деген. Аллахка таандыкпыз деген сөздө эмне жатат дегенде, мен Аллахтын мүлкүмүн. Ал каалагандай башкарат да деген сөз. Мен ыраазымын, шүгүр айтамын деп, анан мусулман адам көрсөңүз сиз айтыңыз. Аллах таалам жакыныңдын күнөөсүн кечирсин, Аллах райымын алсын, сабыр кылыңыз деп жакшы сөзүңүздү айтып көңүл айтасыз. Түбөлүктүүлүк жалгыз Аллахка таандык экен, баарыбыз өтөт экенбиз деген сыяктуу. Ал эми ушундайларды чала була угуп алып эле кээ бир мусулмандарга кыйшык сүйлөгөндөр, бул динде оор мындай бул өлүктү да жыргатпайт экен булар. Катуу сөздөрдү туура эмес жалган жала сөздөрдү сүйлөп келишет. Жахилиядан Алла сактасын.